Буга чейинки Жылалды айылындагы Өзгөн районундагы 275 орунду мектептин пайды балдарын бузганыбыздын себеби мен сиздерге баягы түшүндүрмө иштерин жүргүзүп коеюн. Азыркы маалда биз мына ошол эле Өзгөн областындагы Прогресс айылындагы 150 орунду салынып жаткан мектепке келдик. Биз эмне себептен бузгандыгын баягы коомчулук туура түшүнүш керек да. Курулуш нормаларында мына курулуп жаткандан кийин фундамент курулгандан кийин фундаменттин кладка кирпич деп коебуз. Ошол кирпичтин ортосундагы гидроизоляция болуш керек. 15-20 мм гидроизоляция болуш керек. Бул гидроизоляцияны эмне үчүн колдонулат? Себеби дегенде мына кыш болот, жаз болот, жаан жай суук болот. Анан ушул фундамент өзүнө бүт нымдуулуктун баарын тартат. Нымдуулукту тарткандан кийин жанакы биз бузган мектептин ортосунда гидроизоляция жок болгондугуна байланыштуу нымдуулук дальше бул пайдубалга кирпичке стенага өтөт. Өткөндөн кийин анан көгөрүп баштайт. Көгөргөндөн кийин анан биздин ошо окуучуларыбыздын ден соолугуна мындай жатканда баягы таасир этиши мүмкүн да. Ошон үчүн курулуштагы көрсөтүлгөн нормалардын баары сакталбагандыгы үчүн жанагы объект бузулду. Бул эми 150 орундук Прогресс салынып жаткан мектептин болсо, курулуш нормаларды азыркы маалда текшергенде баардыгы өзүнүн курулуштагы көрсөтүлгөн нормалар менен салынып жатып аткандыгы аныкталды. Жана буга чейинки салынып аткан Жылалдыдагы мектептин коюлуп аткан ушул кирпичтердин сапаттуулугун текшергенбиз. Негизи строительный норма менен 350 чейин давленияга чейин ошонун сапаттуулугу, кубаттуулугу кармалыш керек. Ал жерде болсо 150ге жетпей эле кирпич ордунан козголуп кетти. Ал эми азыр Прогресс айылындагы дагы курулуп жаткан жаңы мектепке келдик. Мунун дагы сапаттуулугу канчалык деңгээлде курулуп аткандыгын азыр текшерели. Келиңиздер. Канчадан курулду? 350денби? 350. Бул нормага мына өзүңүздөр көргөндөй мына 350 кубаттуулуктан кийин кирпич өзүнүн ордунан мындай жатканда нугунан жылды да. Бул строительдик нормага туура келет дегенде айтылат.